Assalamu alaikum. Qadırman bizden kanalın kattalıuçulары. Biz sizlerge Oş Nokat yoluna salam aytабыз. Buga çeyinki kirgizgen videolarımыздың köpçülügünde Nokat tarapты dagы tartıp kanalыңызga жүктөp koyuңuz. Biz alыста жүрүp Oş Nokat yolun жана Nokat tarapты, Kızılkıya tarapты dagы sagындык деген биздин kuyarmandардын суранычы бар болчу. Мына ошол суранычты орундатуу максатында азыр биз Nokat тарапка, тагыраак айтканда Kızılkıya шаарына кетип атабыз. Бүгүн 7 апрель революциясынын күнү. Мындайча айтканда, мындан азыр 2018 болсо 8 жыл мурда мына ушул күнү кан төгүлүп Бишкек шаарынын Борбордук аянтында чоң окуя болуп, Кыргызстанда Бакиевдик бийлик тактан түшүп, убактылуу өкмөт бийликке келген болчу. Бүгүн азыр белгилегендей 7 апрель эртең мененки саат 8:30 күн кече чайыттай ачык болчу. Бүгүн деле ошондой асманда булут, кандай десем, асманда булут бир аз гана бар. Азыр күн катуу ысыганда ал жок болуп кетсе керек. Nokat жолунун абалы ушундай. Мына оң жакта көрсөңүздөр болот, койлор уже бир аз эт ала баштаптыр. Ал эми мына сол жакта производство деп коет, өндүрүш кетип атат. Бирөөлөр чоң завод куруп атабы ушул жерде. Өтө мындай курулуш техникалары көп иштеп атыптыр. Менимче шагыл завод же болбосо баягы пескоблок завод куруп атат окшойт. Өткөндө Бишкек Ош жолунда келатып бир аз кар көчкүдө туруп тамакка суу тийип калган болчу. Бир аз гана калды. Анча-мынча жөтөлүп турабыз. Урматтуу күйөрмандар, бизге ден соолук тилеп туруңуздар. Буюрса, биз сиздерге кайсы жерге барсак, мына ошол жерден акыркы кызыктуу материалдарды сиздерге тартуулап жеткирип турмакчыбыз. Мына Ош Nokat жолу, бул жолду кытайлар салган. Сапаттуу. Бул жолдон канчалаган оор жүк ташуучу автоунаалар бензин жүктөп, бензинди алып барып Баткен тарапка, андан ары Тажикстанга өткөрүшөт. Ал эми мына сол жакта азыр көрөсүздөр. Не ачылган эле баягы атуу аянтчасы. Стрельбище ачылган. Гром охранный агентствосунун мындайча айтканда стрельбищеси. Мына Nokat, катын алсаң Nokat'tan, кыйналбайсың Okat'tan деп бул эл арасында айтылып жүргөн сөз. Негизи бул сөз деле туура болушу мүмкүн. Анткени Nokat'тын келиндери, Nokat'тын айымдары тамакты даамдуу кылса керек. Же болбосо бул Nokat'тын айымдары, Nokat'тын аялдары мээнеткеч келет дегенди түшүндүрөт.
Ondan söyle qaytıp kelsek керек, Ançadan ket. Staçağa qaraysa. Oqslara 3 korkunga da barıp keliş mümkün mü? Saat 3'te kaç geldi? 2-3 5. Gelmeyiz mi? 4-5 emdi. Bu yerde jер kөгөрүp kalıptır. Kıyla. Mına joldun iki betindegi egin talalarda küzünde egilgen arpa buğdaylar jер betine çıkıp uje kıyla kөгөрүp kalıptır. Alem adırlarda olsa dagı көк çöp jandanıp mındayça aytkanda koylordun oğuzuna ilişip kalıptır. İdris'te alır olanınızda benimki daha 10.000 geçirdi. 9.600 bolğanda İdris'te alıp salgandan keyin resке düştü. Mına Noqаттın aşuusuna jakындap kaldık. Almalık ayılından ötüp mına kızıl toprakta ketip atabız. Mına gördüңүздөрбү? Toprakты boyop koyгондой кооз жана кыпкызыл. Mına бул жерлерде көбүнчө мына сол жакта турат кымыз сатылат. Noqаттын кымызы, куруту, süt ayrandары ушул жерде жол чекесинде сатылат. Жолдон арак беракта жүргөндөр алып алса болот. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, эгерде бул видеону зерикпестен аягына чейин көрүп аткан болсоңуздар, мен сиздерге рахмат айтам. Дагы бир нерсени айтып коюу керек. Эгерде бул видеону көрүп аткан болсоңуздар, сөзсүз түрдө ылдый жагында турган лайкты басып коюңуздар. Жакса жакты деген, жакпаса жакпады деген лайкты басыңыздар. Анан сөзсүз түрдө комментарий жазууну унутпаңыздар. Эң негизгиси комментарий. Комментарийлерди көп бизге жазып турсаңыздар, биздин жаңы видеолорду тез көрүп турасыздар. Мына Noqаттын жолунун ушул жерин эки жол оңдоду. Мына сол жака жантайып турат. Көрдүңүздөрбү? Менимче жол куруп аткан мезгилде туура эмес куруп койгонбу, же астын трамбовка кылган эмеспи? Менимче бир жерин туура эмес кылган, анан жолдун сол тарабы, тагыраак айтканда сай тарабы чөгүп кетүүгө дуушар болгон. Мына Noqat ашуусуна келдик уже. Мына түздө дөңнүн башында антенналар турат. Билайн, Мегаком, андан башка телерадиолордун антенналары турат. Мына бул жер өзүнчө эле бир базарчык, айылчык деп койсо болот. Түнү күнү Бишкек ош жолундагы Париж сыяктуу иштейт. Жолдо жүргөн жүргүнчүлөр, оор жүк ташуучу автоунаалардын айдоочулары мына ушул жерден токтоп, бир аз тамактанып, чер жазып дегендей, суу пуу алып дегендей жолун уланта берет. Мына сол жакта көрдүңүздөрбү?
биздин Кыргызстандагы саясат тоолорго да жабышып калган бир эле элге эмес. Мына Бир Бол партиясы дейт, СДПК дейт. Мына ушинтип көп жерде таш менен жазылып турат. Негизи бизде саясат күчтүү да, урматтуу туугандар. Мына ылдыйга түшүп баратабыз биз. Мына ал жерде да жол бир аз оң жагынан жантайган. Мына огне опасно дейт, канчалаган тонна бензин Баткен тарапка кетип атат. Жолдун оң жагын карасаңыздар болот. Бадамдар гүлдөптүр. Гүлдөп даже гүлүн төгүптүр уже. Ал мына оң жакта көрүңүздөр. Мына оң жактагы жар, мына ушул жерден баягы аялдар көйрөк жегиси келген гүлпөтө чыгат ушул жерден, гүлпөтө. Гүлбөтө карьери да ушул жер. Мына түтүн. Ылдыйга түшүп баратабыз. Биздин каналдын катталуучуларынын арасында ноокатты, тагыраак айтканда, Оштон чыгып Баткен тарапка бараткан жолду көрө электер болсо, ушул видео аркылуу эле көрүп алса болот. Мал айдап кетип атыптыр. Bundan bir ay murda Oşnokat yolunda restoran örttölдү деген маалыматты интернеттен көрдүңүздөр, билдиңиздер. Мына ошол ресторан мына ушул жерде жайгашкан болчу. Мына азыр көрөсүздөр. Ресторандын астындагы пайдубалы гана калыптыр, калганы бүт өрттөлүп уже таптаза болуп калыптыр. Көрдүңүздөрбү? Кудай гана сактасын, Кудай сактасын. Эч нерсе калбай өрттөлүп жок болуптур. Бул ресторан контейнер менен жасалган, Контейнерден жасалган ресторан болчу. Мына Ош-Ноокат жолунун ашуусун ашып, айылга кирип баратабыз. Азыр тегиз курулган жаңы жол аяктайт. Токтомат Зулпуев атындагы айылдык аймагы. Мына ушул айылдын кире беришинен, тагыраак айтканда, мечиттен, көпүрөдөн биз бул видеобузду аяктайбыз. Калганын дагы улантмакчыбыз. Кийинки видеодо көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Биз сиздерге ден соолук тилейбиз. Биздин канал менен ар дайым бирге болуңуздар, биздин каналга жазылыңыздар. Адашып подписканы, тагыраак айтканда жазылууну адашып отмена кылып албаңыздар. Кээ бир биздин каналдын катталуучулары кайра катталам деп жатып, адашып катталууну, мындайча айтканда, отмена кылып алган учурлары да болуп жатат. Андай болгон учурда биздин видеолорду көрө албай каласыздар. Дагы бир жолу биз сиздер менен коштошобуз. Сак саламатта болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Ар дайым биз сиздерге ийгилик, ден соолук